Мында жергиликтүү бийлик тарабынан жардамга муктаж жарандардын тизмеси такталып, жардам көрсөтүлүп жатат. Талаш шаарынын тургуну Гүлсада Дүйшеева дагы эртең менен эрте бул жерге келип, көмүр алуу үчүн кезекке турган. Жолдошум Орукчан, 2 группадагы инвалид. Бул мэриядан жардамды биз биринчи жолу алатабыз. Мен билбечим мурун что жардам берилерин 5,5 жыл болду жолдошум Орукчан болуп калганына. Быйыл мэрияга барып кайрылдым эле, Кудайга шүгүр, бүгүн көмүр тийип атат. Отунга да жаздык деди. Күндүн суугунда карапайым элдерге, ушундай инвалид адамдарга, жанагындай эне атасы жок балдардын эне аталары жүрөт, ошолорго жардам кылып көмүр берип атат. 1 тонна менен эми баягы күн суукта жагып, күн жылууда экономить этип жаксак болот. Кычыраган кыш мезгилинде аз камсыз болгон үй бүлөлөр каптап көмүр алып жүргөндөрүн айтышса, бүгүн минтип 1 тоннадан көмүр берилип жатканына ыраазы. Таратылып жаткан көмүрлөр Ас-Сафа кайрымдуулук фондунун колдоосу менен Талаш шаарынын аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнө берилди. Мында 100 үй бүлөгө 17 каптан көмүр таратылды. Бул самал Ас-Сафа фондусу менен биз аябай бир жемиштүү иш кылып атабыз. Тактап айтканда бир мектеп, бир соцгородок, таза суу боюнча иштер жүрүп атат. Бүгүн болсо ошол Ас-Сафа фонду Талаш шаарындагы жашап аткан аярлуу катмардагы үй бүлөлөргө 100 үй бүлөгө 1 тоннадан көмүр бөлүп берип атат да. Сапаты дагы эң жакшы Казакстандын Шавуркур көмүрү. Ошондо 100 тонна десек болот. 100 тонна көмүр бүгүн таркалып атат. Учурдан пайдаланып Ас-Сафа фондусунун жетекчилигине тактап айтканда Ибрагим Алиевичке, Талай мырзага терең ыраазычылык. Ушундай ызгардуу кышта элибизге бир топ эле жакшы жардам болду да. Талаш шаары боюнча 2280 үй бүлө жардамга муктаж. 2 жылдан бери калктын аярлуу катмарына эл аралык уюмдардан гуманитардык жардамдар берилүүдө. Ошондой эле мамлекет тарабынан да 2021-2022 жылы калктын аярлуу катмарына жакшы шарттар түзүлө баштады. Былтыр биздин ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга мамлекет тараптан берилүүчү социалдык жөлөк пулдар көбөйдү. 18 жашка чейинки майып балдарга октябрда 50%, 1 январдан баштап 100%ке көбөйдү. Бала кезинен майыптарга да ошондой көбөйдү. Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген чоң адамдарга дагы ошондой көбөйдү. Андан тышкары үй бүлөгө көмөк алуучу үй бүлөлөргө электр энергияга да жеңилдик берип, 700 киловаттка чейинки колдонулган электр энергиясы 50 тыйындан төлөнүп атат 1 январдан баштап. Белгилей кетсек, Ас-Сафа кайрымдуулук фондунун каржылык колдоосу менен Талаш шаарында бир топ алгылыктуу иш-аракеттер аткарылып келет. Аталган уюм балдардын ар тараптуу өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында ижгердүү иш жүргүзүү максатында түзүлгөн. Бул багытта Талаш шаарына 1 мектеп жана социалдык шаарча куруу пландалган. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлүп келет. Гүлира Нурболотова, Калмурат Мейманбеков, Талаш шаары.